Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 21 жылдыгына арналган иш-чара Москва шаарында Дружба сейил багынан башталды. Аталган эс алуу жайында жайгашкан Айкөл манасынын эстелигине кыргыз элчилигинин бир топ кызматкерлери гүл коюшту. Андан соң Кыргызстан соода көргөзмө борборунда майрамдык салтанат уюштурулуп, ага коомдук ишмерлер, расмий коноктор, эмгек мигранттары жана Орусиядагы бардык диаспора өкүлдөрү катышты. Кыргызстандын Россия Федерациясындагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Болотбек Жунусов чет жерде жүргөн бардык эмгек мигранттарын эгемендүүлүк майрамдары менен куттуктап, жакынкы күндөрү Кыргыз мамлекетине атайын келишимдердин негизинде Россия тараптан бир топ жардамдар көрсөтүлөрүн белгилеп өттү. 489 миллион доллар карашыбызды ар бир кадам сайын менен жокко чыгарылыш келишимге жакындап калдык. Экинчиси аскер кызматташуу боюнча келишим. Андан бөлөк 20 жыл айтып келаткан ГЭСтерди эми салынат деп чын үмүтүбүз бар болду. Көз карандысыздык алгандан бери Кыргызстан өз алдынча бир топ жетишкендиктерге ээ болду. Бирок ошол эле мезгилде социалдык, экономикалык, медицина жана билим берүү тармактарында да көйгөйлөр жок эмес. Андыктан бир максатты көздөп, өлкөнүн келечеги үчүн ынтымакта иш алып барууну коомдук ишмерлер өз сөздөрүндө баса белгилешти. Элибиз тойлойт. Элибиз тойлосок биримдикти ойлойт. Элибиз тойлосок Кыргызстанда жашаган кандай улут болбосун баары биримдикте деп ойлойт. Баары биримдикте болуштун, ошого өзүбүздүн салымыбызды кошуп жүрөлү. Ал эми чет жерде жүргөндөрү менен эгемендүүлүк күнүн майрамдоо үчүн бир канча эмгек мигранттары да бүгүнкү иш-чарага келишкен. Айтымдарында ар бир кыргыз жаштары мындай саамалыктарга кайдыгер карабашы керек жана ушул сыяктуу салтанаттардын өткөрүлүп турушу мекендештер үчүн да бир топ кубаныч тартуулайт. Мен бүгүнкү эгемендүүлүк майрамына атайын келдим. Майрам мага аябай жакты. Ушундай майрамды уюштурган уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Оюн зоок программаларды тез-тезден уюштуруп турсалар жакшы болот. Чет жерде жүргөн кыргыздар дагы ушундай сагынычтар тарап. Майрам соңунда мекендештерге жакшы маанай тартуулоо максатында концерттик программа уюштурулуп, келген конокторго сый тамактар берилди. Андан соң ат оюндары ойнотулуучу спорттук аянтта улуттук күрөш өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө Кыргыз элчилиги тарабынан баалуу белектер ыйгарылды. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.